чыгабызда өтүп кеткенде дагы Марс Ибраев айткан экен да. Силерге кандай болду билбейм, бизге пайгамбар өтүп кеткендей эле болду деп. Эми мухаббаттан ошон үчүн дайыма туугандар, Аллах өзүнүн даражасында, пайгамбарлар өзүнүн даражасында, сахабалар өзүнүн даражасында, аулиялар өзүнүн даражасында. Аулиялардын ибадаты канчалык күчөйүп кетпесин, сахабалардан көп кылат да буларчы мисалы да. Бирок сахабалардын даражасына жетпейт. Себеп дегенде имандын таразасы бар да. Имандын таразасы амалдын таразасынан башка. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху тууралуу пайгамбарыбыз айткан, Абу Бакрдын иманын таразанын бир ташына койсоң, бардык мусулман кыямат күнгө чейин келе турган, алардын иманын таразанын бир ташына койсоң, Абу Бакрдын иманы басып кетет дейт да. А болсо буларда канча орозо бар, канча зикир бар, канча дуа бар, канча ажылык бар, канча жихад бар, канча Кур'ан бар, айлана айне. Бирок кандай бул басып кетет? Десең, имандын күчү башкача болот. Ошон үчүн сахабалардын бир уч садака кылганы кийинкилердин бир тоо алтын садака кылганы жетпейт ага. Себеп бул жерде ихлас, иман деген таптакыр бөлөк. Ошон үчүн салыштырмалуу келет да, салыштырмалуу келет. Тандалган хадистен ошентип калган. Бирок аны бар баягы эми тавжихтары бар аны. Себеп дегенде бул үммөттүн уламалары Бани Исраилдин, мисалы пайгамбарларындай дегенде, мисалы алардын бир жакшылыкка чакырганы, кыйынчылыкты көтөргөнү, кичине жерде тавжих кылса болот да. Анан кээ бирлер башкага өтүп кетпеш керек. Абдушүкүр ажы менен Чубак ажы экөө ээрчишип алып Россия жака жөнөп калат эле го. Бул Бани Исраилдер тияка гастарбайтер болуп барган да жана жака. Тиги Мисирге. Кийин баягы Муса алейхисаламдын убагында гастарбайтер эле болуп калат ба? Биздикилер да ошо гастарбайтер сыяктуу болуп барып, анан мен ошо жана Муса алейхисалам менен Харун алейхисаламды экөө барып калат деп андай салыштырып эме кылдым да. Жакшы ниетте боло бериш керек. Албетте мына Мухиддин Чашти деген болгон, рахматулла алейх, Индиядан. Бул Марвдан Калгаттага бир сапарда керуенинде 9 миллион индус исламды кабыл алган. Ал эми кээ бир пайгамбарлар келет дейт кыямат күнү, бир эле үммөтү болот. Нух алейхиссаламдын ордунда канча деген адамдар бар эле, миллиард деген. Бирок 80 канча эле иман келтирген. А Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнөн бир алым ха дегенде эле 9 миллион исламга кабыл. Бул кандай? Себеп бул жерде ал эмне андай дават бере албайбы беле деген суроолор. Жок. Пайгамбарларга тийишпегиле. Пайгамбарларга салыштырбагыла. Пайгамбарларга жакындатпагыла. Пайгамбарларды Аллага жакындатпагыла. Ошон үчүн пайгамбарыбыз тыюу салган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Силер Иса пайгамбардай кылып койбогула мени деп. Макулбу? Ошон үчүн Алла Таала өзүнүн даражасында. Пайгамбарыбыз анын даражасында. Башка пайгамбарлар, сахабалар ар бирине чек болсун. Чектен. Себеп дегенде кээ бир алымдар ошого жооп берген. Себеп дегенде замин зархез дейт. Бул дегени жер түшүмдүү экенде. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн ким пайгамбарыбыз келдиби? Кыямат күнгө чейин исламды кабыл ала тургандардын мөмө жемиш чыгара турган, дан чыгара турган жер плодотворный экен да. Алла разы